Таласта 35 жаштан 70 жашка чейинки футбол сүйүүчүлөр арасында облустук деңгээлде кичи футбол турнири болуп өттү. Мелдеш облустук футбол ассоциациясынын демилгеси жана жер үйкенин иштеткен Альянс Алтын компаниясынын демирчилиги менен уюштурулду. Бул иш-чаранын максаты ардагерлердин спортко болгон кызыгуусун арттыруу, сергек жашоо образын жана ынтымакты жайылтуу. Турнирге облустун бардык аймактарынан 30дан ашык команда катышып, 2 күн бою өз ара күч сынашты. 4 ай 5 ай мурун биз Альянс Алтын компаниясына Токторбаев Нуркан байкеңиздер таанисыңар, ошол экөөбүз Альянс Алтын компаниясына расмий кат жазып кайрылганбыз. Бизде ушул ардагерлердин арасында бир чоңураак бир турнир өткөрсөк деп. Ошого Альянс Алтын компаниясынын жетекчилигине терең ыраазычылык. Бул жерде 35тен өйдө, 40тан өйдө, 45тен өйдө, 50ден өйдө жана 55тен өйдө. Бардык биздин Талас облусунан энелерибиз, акелерибиз келип, ошо 2 күндөн бери турнирге катышып атат. Бул аябай жакшы нерсе, себеби дегенде эми бул ынтымак. Анан үлгү биздин жаш поколениеге үлгү көрсөтөт да. Биздин ардагерлерибизге, биздин ушул ойноп аткан жигиттерибизге, акелерибизге терең ыраазычылык. Себеби дегенде эми бул аябай жакшы нерсе. Эртең ушуларды көрүп биздин жаш балдарыбыз дагы футбол ойногонго аракет кылат. Анан ден соолукка жакшы дегендей. Терең ыраазычылык Альянс Алтын компаниясына. Көп жыл чогуу иштейбиз деп ойлойм. А биз болсо ушу федерация атары Талас облустук футбол ассоциациясы, Талас облустук кичи футбол ассоциациясы ушундай турнирлерди дайыма өткөргөнгө аракет кылып турабыз. Жыйынтыгында аргурак боюнча мыкты командалар аныкталды. Талас 90, Бакай Ата 85, Регион 0777, 73 жамааты жана өзгөрүш командалары биринчи орунду камсыздашты. Жеңүүчүлөргө атайын жасалган кубоктор, медалдар, дипломдор жана акчалай белектер тапшырылды. Катышуучулар демирчилик көрсөткөн Альянс Алтын компаниясына жана футбол ассоциациясына ыраазычылык билдиришти. Эми уюштуруучуларга рахмат, жакшы өттү. Өтө жакшы деген биз улуулар, аксакалдар командасы ыраазыбыз. Ушу төрөлгөндөн баштап өмүр бою ойной турган оюнчубуз топ болот окшойт. Республикабызда, областта ушундай спорт өнүгүп атканда ден соолукту ылдыйлатышка болбойт. Тирүүлөй үлгү көргөзүп атабыз го буюрса. Маанай жакшы, маанай сонун эми. Чарчадык да бул эми возраст экен, 48 жашта эле тамаша жашама экен. Ошол 45 жаштын 8 команданын арасында биринчи орунду ээледик. Жакшы, уюштуруш тобуна чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Алтын Альянс компаниясына, бирде уюштуруш топко чоң ыраазычылык билдиребиз. Компания бул турнирге 300 000 сом демирчилик кылды. Биринчи орундан 4-чү орунга чейин бардык командаларга байгелер тапшырылды. Ошондой эле мыкты оюнчуларга да өзүнчө сыйлыктар ыйгарылды. Спорт бул баягы ынтымакты, достукту бекемдөө жана келечекке болгондагы бир умтулуу да. Ошондуктан Альянс Алтын компаниясы Талас облусунда спорттун өнүгүүсүнө кызыктар. Бир гана футбол эмес, болгон бардык спорттук иш-чараларга ар дайым колдоо көрсөтүп келет. Альянс Алтын буга чейин да Талас облусундагы спорттук иш-чараларга, анын ичинде футзал боюнча кышкы чемпионатка да туруктуу колдоо көрсөтүп келет. Жер үйкенин иштеткен компания спортту өнүктүрүүдө жергиликтүү бийлик менен бирге иш алып барууда.